Kulak sizde. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Acaba tek soru var. Aytыңыз. Bizden Nurjit Kadırбеков жана İdris Айтбаев деген агайларыбыз бар. Социалдык тармактардан ушулардын сабактарын угуп турсак болобу? Сурам, мен өзүм адабият китептерди жакшы көрөм. Алып Токомбаев, Алык Лосмон чыгып айтмакчы, ушул агайлар жазуучулардын китептерин окуп турсак болобу? Түшүнүктүү. Дагы сурооңуз барбы? Жок. Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтбаев англис тилчи мугалим, ошондой эле көп кырдуу маданияттын өкүлү. Нуржигит Кадырбеков окубаган жери калган эмес. Бул жагы Япония, тигил жагы Америкага чейин бар окуп келген ошол кыргыздын бычакка сап боло турган мыкты жигиттердин бири экөө тең. Негизи мына Туркияда, же Египетте, же Сауд Аравиясында, Пакистандын өзүндө бардык жерде ошол молдолордон сырткары ошол молдолор менен бирге ушул теманы сүйлөгөн ислам маданиятын көтөрүп жүргөн ушундай бир интеллигент өкүлдөрү бар. Булар дайыма сүйлөйт. Кээде молдолор менен булардын ортосунда дагы мисалы үчүн кээде жаңжал чыгып кетиши мүмкүн, эгерде булар фатвага кирип кеткен учурда. Бирок мында фатва айтпастан ошол эле учурда жалпы ислам баалуулуктарын жеткирип сүйлөп аткан болсо эмне үчүн укпаш керек деген сөз. Анткени буларда ислам маданияты сөзсүз түрдө бар. Исламды мындай илим катары, мындай бир кесип катары окушпаганы менен, бирок ошол исламдан көп нерсени окуп үйрөнүп билишкен. Демек жалпы маданият, ислам багыты тууралуу сүйлөгөнгө Мыктыбек Арстанбек, ошол Нуржигит Кадырбеков, Идрис Айтбаев жана башкалар сүйлөп атканды колдоо кыла турган маселе. Анан бирок жанагыдай кээде мисалы үчүн жерең болсо дегендей молдолор кээде сүйлөбөй же тартынып калган учурда ошол молдолор сүйлөй турган, адистешкен сөз сүйлөй турган учурда, киришип кете турган учурда буларга дагы сөзсүз түрдө эмне тыюу салынганга туура келет. Тыюу салынганда бул маселе андай эмес, мындайды оңдогонго туура келип турат. Болбосо окуса, албетте окуса сонун жарашат. Анан экинчи маселе боюнча Чыңгыз Айтматов, ошондой эле Алык Осмонов, Алык Токомбаев жана башка биздин кыргыздын дөшаларын албетте бардыгын окуш керек. Анан кээ бир учурда жанагыдай Советтер Союзунун өзүнүн идеологиясынын таасири калып калган, же болбосо жеке инсан катарында өзүнүн бир баалуу катарында айткан пикирлерге балким биз кошула албашыбыз мүмкүн. Бирок баары урматтуу бир тууганым, чындыгында Курандан башка китептин баарында кемчилик болушу мүмкүн. Ошол өзүбүздүн ар бир окуган нерсени эле сиңирип албастан ошону элеп ирге ала турган бир деңгээлге жете турган болсок, анда бардык чыгармалар биз үчүн иншалла пайдалуу болгон болуп мисалы үчүн эсептелет деп мен айтар элем. Бирок жанагыдай уккандын бардыгын, көргөндүн бардыгын, окугандын бардыгын кабыл але бере турган болсок, анда жанагыдай Айтматтын бир жакшы сөзү бар да: ашказан мээден көрө акылдуураак. Ашказан дейт, бузук тамакты жесе кусуп таштайт экен да, мээ бардыгын кабыл але берет дейт. Көрдүңүзбү Айтматтын сөзү кандай керемет сөз. Бул араб тилинен окуп анан кийин мен кыргызчасын таап көргөм. Ошол жанагыда ашказандай болгонго аракет кылышыбыз керек.